Aylanıp gelin günü düne aşıktı artık kocada. Мөл булак жетиген Айгитар Анестан дари жанрлары менен кыргыз элине белгилүү болгон Исрадин Аманбаевдин чыгармачылыгына 45 жыл болду. Юбилейлик кечеге карата анын чыгармалары чоң сахнада жаңырып, иш-чарада филармониянын солисттери, Карамолдо Розов атындагы эл аспаптар оркестри, Асанкан Жумахматов атындагы симфониялык оркестри жана башка аткаруучулар катышып, автордун обондуу ырлары аткарылды. Элдин жүрөгүнө жакын чыгармалар бар. Өзүнчө поэмаларды жазыптыр. Анан мен ушу төкчү жамгыр деген чыгармасын аткардым. Ушунчалык жүрөгүмө жакын, элге укулуктуу экен. Сиз классика жарата алган, сиз олуттуу, жан дүйнөсү бийик, жан дүйнөсү терең обончусуз агай. Биз сиз менен сыймыктанабыз. Композиторду куттуктоого бийлик өкүлдөрү жана анын чыгармачылыгын сыйлаган инсандар келишкен. Мурдагы маданият министри Акын Токтосартов тарабынан түптөлгөн эл аралык руханият сыйлыгын Кыргыз телерадио берүүлөр корпорациясынын башкы директору Кайрат Иманалиев юбилей ээсине тапшырды. Бул сыйлык адабият, маданият жана илим тармагындагы мыкты өкүлдөргө берилет. Бүгүнкү концерт Абдулас Малдыбаевтан, Калый Молдобасановтан, Мукаш Абдраев, Насыр Давлесов, Аскар Түлеев, Таштан Эрматов сыяктуу улуу композиторлук асылдык жолдун уланышы шаарыбызда дагы ушундай чыган композитордун эмгектенип, кыргыз музыкасы үчүн жаңы чыгармаларды жаратып жаткандыгынын бир белгиси экендигин көрсөттү. Аманбаев Исрадин Абдулашимович эл аралык руханият сыйлыгы менен сыйланат. Ушундай концерттер биздин кыргыз элинин башын бириктирип, улуу эл экендигин дабырын айгинелейт. Ошого таланттын ташкындап турган адамдардын ушинтип мындай эл аралык деңгээлге чейин көтөрүп чыгышы чынында эле биздин кыргыздын уучу кур эмес экендигин, кыргыздын улуу эл экендигин, маданияты улуу экендигин айгинелеп турат. Обондук жагы өтө күчтүү. Болгону дагы эч кимге окшогон өзүнүн изи бар. Bir укканда эле ушул Исрадин экенин билесиң да. Бул чыгармачыл адамдын өзүнчө бактысы да. Өзүнчө нуктап, өзүнчө жаратмандык жагы ушул оңчулук жагында абдан күчтүү. Исрадин Аманбаев симфониялык жана камералык оркестрда аткаруучу көптөгөн чыгармалардын автору. Анын айрым ырлары элдик ырга айланган. Эмгеги бааланып, Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти жана эл артисти наамдарын алган. Бул сапарда атактуу композиторго мамлекеттик ардак грамота айгарылды. Элиза Нурматова, Бекжан Токтосунов, Фалато 24.